Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Ош шаарынын мэриясынын расмий баракчасынын катталуучулары. Биз азыр Масалиев кең көчөсүндө турабыз. Билесиздер, Ош шаарында дээрлик бардык эле көчөлөрдө снос иштери, кызыксыздыкка чыккан жана мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жумуштары башталган. Учурда жумуштар жүрүп атат. Бүгүн биз сиздерге Масалиев кең көчөсүндөгү снос болуп жаткан мыйзамсыз курулуш иштерди көрсөтүп беребиз. Кандай жумуштар жүрүп жатат, эмне жумуштар болот, биз сиздерди тааныштырабыз. Өзүңүздөр мына көрүп турасыздар видеодо. Бул аймак толук көчүрүлөт, снос деп коюлган. Ал эми бул жактан карай бассак, бул катардагы толук түрдө бузулат. Бул жердеги көп сулуулук салондор, дүкөндөр, бүт баары могул эски мурунку домдун фасадына чейин барат да, бузулуп. Ал эми бул жактан болсо, арка дом деп айтып коебуз, көрүп турасыздар. Бул жакта дом турат, тиш дарылоо, бул жерде поликлиника бар. Ошол жерге чейинки курулуштардын баары, мына бул жакта Алатоо кафеси, бир катар маркеттер бузуу жумуштарын башташкан. Азыр мен сиздер менен түз эфирде кайсыл жерлерде эмне жумуштар жүрүп атат бүт көрсөтөбүз. Мына жеке тараптар өздөрү бузуп атат. Кече умес келип бир катар бузуп кетишкен. Ал эми калганын өздөрү чыгарып, өздөрү бузуп иреттеп атышат. Мына бул жердеги дүкөндөрдүн дагы баары бузулуп атат. Ар бирине эскертүү берилген. Снос деп жазылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Азыр иреттеп өздөрү керектүү буюмтайымдарын талкалабай жакшы абалда чыгарып жатышкан учуру. Мына бул KCB банкынын дагы заты чыгып кеткен. Бул дагы бузулат. Мына бул жакта аптека бузулуп атат, дүкөндөр бузулуп атат, өздөрү бузуп жатышат. Ал эми бул жакты билесиздер, базарчык бар болчу бул жерде. Азыр базарчыктагы снос иштерин көргөзүп коеюн сиздерге. Мына бул жерде дагы көп кубаттуу үйдүн фасадынан бир канча алдыга чыгып кеткен. Бул жер өтө бардак болчу, мындайча айтканда башаламан болчу. Мына азыр бетондорун чагып алып салуу иштери жүрүп атат. Бул жердеги контейнерлер алдырылды. Мына ушул үйгө, бул жакта турган үйгө фасадына чейинки бөлүк ачылып, жол кеңейтилип, бул жерге жашыл зона болуп жасалат. Мына азыр көрүп атасыздар, бул жерде техникалар иштеп, кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар алынып жатат. Ал эми мындан ары мурда аэропарк деп койчу элек бул жерди, билесиздер. Масалиев көчөсү Каникенин эстелигине карай бараткан жолдогу курулуштар. Ал эми бул жерде Абу Даби деген кафе бар болчу, билесиздер. Уйгур ашканасы, уйгур дамдары. Булар дагы өздөрү минтип жакшынакай кылып бузуп алып атат. Курулуш материалдарын кайра керектей тургандай кылып. Андан сырткары мунун катарындагы бардык дүкөндөр астыңкы турган фасадка чейин алып атышат, бузушуп.
өздөрү. Бул дагы белгилүү эле бир кафе болчу. Mason деген кафе болчу. Мына азыр өздөрү бузуп алып жатышат. Mason кафесинин курулушу. Ал эми бул жер бузулуп бүткөн. Тосмолору алынып ачылды. Караңыздар, мындай кандай кенен бир абалга келип калды да бул жерчи. Кенен болуп ачылып, булай буюрса жол кеңейтилип, жашыл зона элдер басуучу жерлер кеңейтилет. Мына бул жакта дагы бузуу иштери жүрүп атат. Элдер, ишкерлер, мүлк ээлери өздөрү туура түшүнүү менен жергиликтүү бийликтин демилгесин колдоп курулуштарын бузуп алуу иштери жүрүп атат. Ал эми бул жерде дагы бир мейманкана бар болчу. Ал мейманкана дагы бир топ эле жолго чыгып кеткен болчу. Мына көрүп турасыздар. Бузуп, алдын бузуп алып атышат өздөрүчү. Сиздер айткандай, жөө жүргүнчүлөр үчүн, коляскада балдарын алып жүргөн биздин эжелерибиз, апаларыбыз үчүн Кудай буюрса жакшы шарт, жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп берилет. Могул Мегаком компаниясынын алдыңкы бөлүгү дагы бузулат. Мына алдыңкы бөлүгү, могул кире бергендеги чатыры, могул дубалдары бүт толук бойдон алынып, эшиги каптал тарабынан ачылат. Жол тараптан эмес. Могул тосмолору, бетондору бүт баары алынып, могул эже жууп атат го. Ошол жактан каптал тарабынан ачылат. Азыр мен сиздерге башка наркы тараптан көрсөтүп айтып берейин. Өзүмдүн коопсуздугум үчүн, анан жол эрежесин сактоо максатында мына пешеходдор өтүп атам, жазып атпайбы? Кээде шашылышта мындай кайчы кесип өткөн учурлар болуп калып атат. Кураган дарактар боюнча, оорулуу дарактар боюнча суроо берип атасыздар. Албетте, ал алынат. Азыркы учурда Курманжан Датка көчөсү өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Дарактарды алуу иштери жүрүп атат. Кудай буюрса, мына ушул пожарный өрт өчүрүү мекемесинен ары карай бүт баары мына ушундай кеңдикте болот. Жол мына мындай кенен болот. Жол кеңейтилет, тротуар жылат, жашыл зона болот. Абдан бир кооз, жакшы, ыңгайлуу, Кудай буюрса, шаарыбыз көрктүү болуп калат. Ал эми азыр могул Мээрим рестораны тарапка биз Вешой рынок деп атап коебуз. Ал тарап боюнча дагы мен сиздерге азыр жеринен маалымат берем. Ага чейин бул тарапты көрсөтүп чыгайын бир катар. Мына бул имарат дагы снос болуп бузулат, алынат, эскертүүлөр берилген. Дарактар боюнча абдан көп пикирлер болуп атат. Мына көрүп атасыздар да, дарактар абдан бир ооруп, бутактарынан кыйыла берип, мындай башкача көркүн жоготуп, ооруга чалдыккан. Ошондуктан коопсуздук маселесин эске алуу менен бул дарактарды алып салуу процесстери учурда жүрүп атат.
Бул тарап билесиздер, привокзальный азыркы Т кесилишине чыгып кеткен жол Зухра ресторанынын алдына чейин барганча. Бул жерде азыр бир проект мен сиздерге көрсөтөм. Абдан жакшы бир долбоор жасалып атат бул жерге. Эстакадалык көпүрө курулат бул жерде. Азыр архитекторлор долбоорун алып келишет. Мен сиздерге жеринен көрсөтүп берем ал долбоорду. Тандырет деген кафе алынады. Тандырет кайсыл жерде эле ал? Кызыл сызыкка чыгып, өтө эле алды озанып кеткен болсо, ал курулуш сөзсүз бузулат. Сырттан эле карашпай, кычык-кычык көчөлөр бар, ошолорду караңыздар дейт. Азыр биринчи кезекте маанилүү болуп турат бул шаардын негизги көчөлөрүн иретке келтирүү. Анткени мэр Жеңишбек Черматович абдан мыйзамсыз курулуштар алдыга чыгып, ыңгайсыздыктар жаралып, башаламандык болуп кетиптир. Борбордук көчөлөрдү бир сыңкыйтып, чыкыйтып, жакшы бир жасап коелу деп атат. Андан кийин Кудай буйруса, сөзсүз сиз айткан ошол кычык-пычык көчөлөргө киребиз. Мен ойлойм, мондай абдан чоң көлөмдүү иштер болуп аткандан кийин ошол кычык-пычык сиз айткандай көчөлөрдөгү биздин тургундар, жашоочулар, шаар тургундары дагы албетте кайдыгер болбостон өздөрү азгыдан эле тазалап, мыйзамсыз экенин билгенден кийин алып, ошого даярдана берсе жакшы болмок. Сөзсүз эле качан эскертүү берсе алам, качан келип бузуп баштаса алам деп олтурбай, шаардын бир патриоту катары сөзсүз өздөрүнүн бир салымын кошуп, алдын ала жумуштарды жасай берсе жакшы болмок. Эми дарактар боюнча бир катар түшүндүрмөлөрдү бергенбиз, дагы да берип атабыз. Ооруп чирип калган депчи. Мына дагы бир маанилүү маселе сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына бул жерде такыр эле мүмкүнчүлүк жок болуп калган. Жолго чейин чыгып кеткен. Ар бирөөнө эскертүүлөр берилген. Мына 2-3 метр бул жака чыгып кеткен бул үйлөр. Бул билесиздер, Т тараптан кирип келген, привокзальныйдан келген жак. Мына бул жак толук снос болот. Ачылат. Жол кеңейтилип, тротуар жылдырылат. Баарына эскертүүлөр берилген. Канча метр чыгып кеткен, уже бузуп атышат азыркы тапта. Юго-Востокко барып келдик. Мэр Жеңишбек Черматович текшерүү кызматтары менен бүт барып көрүп келди. Юго-Востокто дагы өтө чоң өзгөрүүлөр болот, Кудай буйруса. Алынат, мэриянын алдында алынат, ал ошо жаңы жылда коюлган бойдон калып кеткен. Мына снос. Ава, тротуар пешеходдон өткөндө бул жакта тике эле сиздердин унутуп калсам, чынын айткандачы. Мына бул жерде дагы үйлөрүн бузуп, өздөрү алып атышат. Ал улай унаалар дагы иретке келтирилет. Азыр биринчи могул жумуштарды бүтүрүп баштай берели. Андан кийин болот. Мына көрүп турасыздар, бул жерлер бүт баары бузулуп азыр алганга даяр болуп атат. Бул биз Ош району деп атап коебуз.
Ак Шуңкар мейманканасын алдылар дагы иретке келди деп атат. Демирбанктын тегереги мына бул жерде Газпром ишканасы газ түтүктөрүн алып жылдырып берип атышат. Мына бул жер абдан эле чоң чыгып кеткен. 3,5 метрге чейин чыгып кеткен. Мына булар да бүт бузуп үйлөрүн алып атышат. Мына бул тарапта да көрүп атасыздар. Бүт бары снос деп жазылып бузуп алып атышат. Мына бул жерлерде 2,5 метр чыгып кеткен. Бул жердин да тосмосун алгыла деген тапшырма берилген. Абдан шаардын бир көрүнүшүнө, көркүнө мындай жаман көрүнөт экен, алып чалгыла деген. Мына учурда өздөрү алып чечип жатышат. Эми акырындан баратат, ошо сиз айткандай эски үйлөрдү жеке ишкерлер сатып алып, мамлекеттик ипотекалык компания дагы азыр үйлөр салып атат. Ошолор менен акырындан иретке келип атат, Кудай буйруса. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, бул бир гана Масалиев көчөсүн көргөзүп атам азыр сиздерге. Ошо Разаков проспекти, Разаков көчөсүнө карай баратасыз. Мына 3,5 метр снос. Бул жерде бүт бузуп өздөрү алып атышат азыр. Мына бул жерлер бүт алынып атат. Ушундай эле снос иштери Ленин көчөсүндө, Навай көчөсүндө, Курманжан Датка көчөсүндө, Масалиев көчөсүндө, Кара Суу көчөсүндө бүт барында. Бул жерден дагы көрүп атасыздар, жарандар бузуп атат. Мына бул Дадабай ата чайканасы. Мына снос 3,5 метр. Бул жактар бүт бузулуп алынып атат. Мына Дадабай ата чайканасын көрдүңүздөр, өтө эле чыгып кеткен. Өздөрү бузуп алып атышат. Курулуштарын өтө эле тез басат кыз. Тез басканга көндүк, ушундай тез басып атабыз азыр. Күндө рейдке чыгып, таңкы 5тен баштап. Мына ушул Дадабай качан бузулат, ал качан бузулат деген өтө суроолор көп болчу. Ошолордун мына убакыты келди. Ошол эл сиздер сурап аткан, талап кылып аткан жумуштардын баары мына учурда жасалып атат. Кечиресиздер, ал башка кафе экен, мына бул Дадабай ата болчу. Дадабай жанында экен, ага тура. Аты жок, мен кайсыл кафе экенин унутуп калдым. Бул жерде бузуу иштерин жүргүзүп атат. TikTok'ga чыгып атасыз, TikTok эмес, бул Facebook'тан түз эфирдебиз. Өздөрү бираз болуп, өздөрүнүн эрки менен мына бузуп алып жатышат. Бул Дадабай чайканасы. Идрис Исаковдун видеосун көрсөңөр дейт. Ошол Идрис Исаков чыгарган видеодогу нерселерди мына 12 күндөн бери мэр тынбай кыдырып өзү көрүп жүрөт. Жеринде көрүп, архитекторлор менен, текшерүү кызматтары менен сүйлөшүп, кайсы көчөнү ачабыз, кайсыл жерди оңдойбуз, кайсы жер иретке келет, эмне болот деген маселенин тегерегинде мына күн сайын ошол рейд болуп атат. Тартип болсун, тазалансын деген максатта болуп атат. Результатын көрүп атасыздар, эффектин көрүп атасыздар. Идрис Исаковдун албетте кече видеосун көрдүм. Туура негиздүү сунуштарды айтып атат. Ал айтылган нерселердин баарын мэр Жеңишбек Шерматовичке чейин бүт баарын көрүп, эмне жумуштар жасаш керек, кайсы жерди ачыш керек. Манас ата боюнча
мэрдин кабары болгон эмес экен, жогорку соттон толук чечим чыгуу боюнча. Эми арадан бир 3 жылдан ашык, 3 жылга жакын убакыт өтүп кетти. Анан эми жөн тургандан көрө иштей берсин, жумуш орду, налог төлөт дегенден айтылган пикир болчу, бирок кийин соттун чечиминин бар экендигин билгенден кийин ал мэр айтты. Соттун чечимин биз талкуулабайбыз, талкууга жатпайт. Жасалат. Бузулат депчи. Ana бул жерде дагы заборун алып бузушуптур. Заборду буздуңуздар. Заборду буздум ака. Буздуңуз. Buzdum. Эл үчүн буздуңуз. El için, eldi yolu, hükümetin yolunu boşaltıp veririz, 52'de. Туура. Ova, hükümet buz dese buzağız da 52'de. Tratuar koyuyoruz da ortak koysun, bir gazetelini açılsa bizge de jakşı. Var yok, sulu olup, konkretli olup açılıp falan. Hiç emesi cevap. Hükümet kıl degenini kılavuz. Рахмат. Ошол урматтуу шаар тургундары, бул жак шаардын аймагы бүткөнгө чейинки аралыкка чейин ушундай ирет менен иреттелип кетет, жол кеңейтилет, жашыл зона болот, жакшы мүмкүнчүлүк шарттар түзүлөт. Мен сиздерге толук сыноо иштерин көргөздүм. Азыр bir 10-15 минутталык убакыт аралыгында Кудай буйруса мен кайрадан сиздер менен түз эфирге чыгам. Анда дагы бир шаар тургундары үчүн жакшы бир долбоор боюнча айтып сиздерди тааныштырам. Ал долбоор абдан маанилүү. Ал дагы элдин көптөн берки суранычы болчу. Ушундай кылып койсо эмне болот эле? Шуну жасап койсо эмне болот эле депчи. Ошол ушундай кылып койсо болот эле деген теманын тегерегинде азыр түз эфир кылабыз. Сиздерге айтып беребиз. Ал кандай долбоор? Эми шаардык бюджет эмне болот деп эле бардак болуп эле башаламан болуп, калаганыбыз калаган жерге курулуш салып, курулуш жүргүзүп, жолду тосуп, элдин акысын тосуп, элдин жерин тосуп, жашыл зонаны тосуп, дарактарды кыркып, налог төлөйм да деп эле анда кете берсек, шаар деген статусу кайда калат? Шаардын көркү деген кайда калат? Иретке келишибиз керек, качандыр бир күн тартипке келишибиз керек, тартипке көнүшүбүз керек. Мына бул жерлерде дагы тосмолор бар болчу. Абдан начар болчу. Бул аймакта жашагандар, ушул жерден өтүп жүргөндөр билесиздер. Мына бүт тосмолор алынып, дарактар азыр ичине буталып көркүнө келип атат. Кудай буйруса, бул жерде дагы жашыл аймак, бир эл үй жашала турган, бала чагасы менен чыгып таза абада дем ала турган Кудай буйруса жай болот. Мына бул тараптарды көрдүңүздөр да. Баарын эле буза бересиңер дейсиз. Могул эмне деген көрүнүш, могул. Мындайча айтканда, орусча айтканда мусор да бул. Бир көркү болбосо ушуну тура бериш керек банан. Налог төлөп атат деп эле. Проект жок. Эмнеге проект жок? Сиздерге Кудай буйруса көрөсүздөр кандай болуп шаар өнүгөт, өзгөрөт. Албагыла дейсиз, анан көрүнгөн жер стоянка магазин решетка болуп кетти дейсиз. Сиз башка жазып атасыз, кечиресиз. Сизге туура эмес комментарий берип алып турмун. Медербек Ботояров, кечиресиз. Сүрөтүңүздөр окшош экен. Манастагы эч кандай уруксат берилген жок. Бул Айдай кафеси. Бул дагы бузулду. Жакында көрөсүз. Мирза мырза, жакында көрөсүз.
Мына бул жерлер да бүт тосмо каша болуп кеткен болчу. Билесиздер да. Ошол тосмонун кашанын баары алынды. Могул жердеги дүкөндөрдүн баары обликтери бирдей көрүнүшкө келтирип, жакшынакай мындай көрүнүш бул жерде түзүлөт. Ошол азыр мен сиздерге кайрадан bir 10-15 минутада Ош шаар мэриясы тарабынан быйыл ишке ашырыла турган жаңы бир долбоор менен түз эфирде тааныштырам.